Мындай технологияны мен көптөн бери издеп жүргөм. Мына бүгүн табылды. Кудайым насип кылса, дал ушул видеодо толугу менен сиздерге толук маалыматты берем. Биз менен бирге болуңуздар видеонун аягына чейин. Анткени бул мал чарбачылыгын карманган адамдар үчүн өтө пайдалуу жана акыркы технология. Дал ушул нерсеге буйруса биздин мамлекет дагы, ар бириңиздер да ушул нерсеге жакынкы жылдары кайтасыздар деген үмүттөмүн. Анткени бул пайдасы жана өзүнүн экономдуулугу менен өтө бир жогорку деңгээлдеги нерсе. Биздин каналда мындан 3 жыл мурун дал ушул гидропониканы үй шартында өндүрүп койлорго берип көргөнбүз. Өтө мыкты, өтө сонун натыйжасын берген жана ушундай контейнердин ичинде оборудование издеп жүргөнбүз. Бүгүн Кудайым насип кылса Кыргызстаныбызда дагы пайда болуп, дал ушул оборудование менен автоматташтырылган жумушту толугу менен өзүнүн оборудованиялар, жабдыктары менен чыгарып сатканга үлгүрүшүптүр. Кудайым насип кылса ар бириңиздерде болот деген үмүттөмүн. Бул алгач баасын айта кетейин. Баасы 1 миллион 300 миңге күнүнө 300 килограмм гидропоника чыгара турган система. Алдыда болсо бул гидропониканын экономдуулугу боюнча, үнөмдүүлүгү боюнча сиздерге кенен маалымат берем. Ал эми бул ушул 3 килограммдан чыккан гидропоника 22 килограммда түзгөн. То есть орточо 1 килограмм как жем 7 килограмм гидропониканы өндүрүп чыгарган. Бул нерсенин пайдалуулугу албетте лабораторияларда далилденген. Ал эми эгерде бир кой күнүнө 3 килограммдан чөп жей турган болсо, бул Союздун нормасы да, Союздун мезгилинен калган норма. Бир кой күнүнө 3 килограммдан как чөп жеш керек. Bir pressiniz 20 kilogram çıga turgan bolsa, 20 kilogramды bölösüz 3'kö. 6 gündük toyut bolot eken de bir presti bir koyga berseniz 6 gün bolot eken. Koramcısı menен 6 gün dep koyalı. 6 gün bir prestin baası uçurda hazır pazarda 350 som. Bunu istep kalыңыздар. Anan bir koy gününde 300 gramdan 500 gramga çeyin kak jem jеш керек. Азыр базарда мына Ош область, Жалал Абад областынын тегерегинде жемдин килограммы 25-30 сом, жазга жакын 30 сомдон да ашат. Средний 30 сомдо эле бир кой 500 грамм жей турган болсо, анын баасы 15 сом. 15 сомду көбөйтөбүз. 15 сомдук бир күндө жем жесе, 6 күнгө көбөйтүп коебуз. 90 сом болот. 90 сомго 350 сом bir престтин акчасы. Эми айлыктын баасын кое туралы, эмгектин баасын кое туралы 440 сом бир кой 6 күнгө. 440 сомду 6 күнгө бөлгөндө бир кой күнүнө 73 сомдон расход кылат экен. Эми туугандар, гидропониканы 0,500 грамм как жемиңизди өндүрө турган болсоңуз, буну көбөйтөсүз. Сиз менин практикамда 5 килограмм минимум болгон, эгерде технологиясы менен өстүрө турган болсо 7 килограмм деп атат. 7 килограмм 7ге көбөйтөбүз. 33,5 килограмм тоют болот экен туугандар. Эгерде 3,5 килограмм гидропоника өндүрө турган болсоңуз, бунун баасы туугандар жанагы 1,5 килограмм жемдин баасы болот. То есть бул барабар канча? 3,5 килограммдын баасы 15 сом болот. Ошондо 3,5 килограмм 15 сомду 3,5га бөлө турган болсоңуз, 4 сомдон, килограммы 4 сомдон туура келип калат экен туугандар. Ошондо иши кылып 3,5 килограммга бир коюңуз эртеден кечке свежий, витаминге бай, экономичный, пайдалуу жемди жей турган болсо, туугандар 15 сомго туура келет экен. 15 сомго бир коюңуз 3,5 килограмм жем дейсеңиз да болот. Бул как чөптүн ордуна кетсе да болот. Билесиздер, кой кайтарып жүргөндө баягы айдоодо жаңы өсүп калган майсага, жанагы буудайдын, арпанын өсүп калган эмесине койлор жүгүрчү да. Ушундай жүгүрчү аркасынан куалап жетпей калсаң туурабы? Айдасаң кайра эле кайтып келе берет. Бул ушул майсанын аябагандай витаминге байдыгы жана койго, малга, жандыкка аябагандай пайдалуу экендигине далил болот туугандар. Бул эсептеп көрдүңүздөрбү? Бир коюңуздарга 1,5 килограмм жемди өндүрүп бере турган болсоңуздар, ошол жетиштүү.
Эми 15 сом аз болуп атат десеңиздер, анда 200 грамм кебек кошуп коесуздар. Ошо менен коюңузга эртең менен кечинде берсеңиз 200 грамм жем кошсоңуз почти 4 килограммга жакын тоют болот. 4 килограммды 2 килограммдан эрте кечинде бөлүп салып койсоңуздар болду туугандар. Эч нерсенин кереги жок. Эртең менен 2 килограмм, түштөн кийин 2 килограмм бересиз, коюңуз ошо менен жата берет туугандар. Мына ушундай экономичный варианты. Бул азыр дагы көрсөтүп видеодо көрдүңүздөр өзүңүздөр. Кандай гана экономдуу, кандай гана пайдалуу болот. Албетте бир орнотуп алганга баасы кымбат. Бирок өзүн өзү актап чыгышка бул гарантия. Андан сырткары сиз күнүнө 300 килограммдан ушул контейнерден өндүрүп чыга турган болсоңуз, 300 килограммдан сатасыз. Мисалы күнүнө 300 килограммдан жем сатсаңыз, 300 килограммдан 10 сомдон пайда, 5 сомдон пайда түшө турган болсо, көбөйтүп кое бериңиз 5 сомдон. 1,5 миң сом сиздин өзүңүздүн немеңизден сырткары 1,5 миң сомдон күнүнө ушул нерсе иштеп берет. 440 сом бир кой 6 күндө жей турган болсо, күнүнө 73 сом жейт экен. Минус 73 сомдон биздин эсеп боюнча канча? 15 сом. 200 грамм кебектикин деле кошуп кое береличи. 200 граммдыкын кошкондо 25тен болсо кебек 5 сом плюс 5 сом 20 сом кемитип коебуз. Мына 50 сом бир койдон пайда. 50 сомду 150 күн биздин эсепте койлор 150 күн. Башка шарттарда 6 ай 7 ай дагы колдон тоют жеген жерлер бар. Мына ушул жерлерге аябаганда экономдуу болот. Биздин шартта мисалы 5 ай колдон жем чөп жейт, ошондо 150 күнгө көбөйтүп коесуз. Бир коюңуздан 8 миң сом пайда калат экен да туугандар. 8 миң сом жеп аткан жеринен өзүңүзгө алып калат экенсиз. Мисалы эгерде жөн эле койлор болсо, жөнөкөй эле обычный чарба койлор болсо, мына ушул эсептеп көрүңүз. Мисалы үчүн бир кой 5 айда 10 миң сомго жакын жеп коюп атат да туурабы, если без экономно эсептей турган болсок. Биздин мисалы үчүн бул экономдоп калган, өзүңүздө калган 8 миң сом акча. Демек бир коюңуздун 20 сомдон күнүнө жей турган болсо, туугандар 150 сомдо 3 миң сом гана жейт. Ошондо бул деген 3 барабар, 4 барабар экономдуу деген сөз да. Бул нерсе эми туугандар жакшылап шашпай кайра көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Өтө экономдуу нерсе. Учурда ошондо азыр чарба койду деле үйдө эле багып, мисалы 5 айда 3 миң сом жей турган болсо, 1 жылда 7 миң сом жейт экен да. 1 жылда сиз бир койду 2 туудургансаңыз да болот да. Ошондо пайдасын эсептеп көрөңүз. Биздин жайыттарыбыз дагы аман калат, жайыттар дагы эс алат дегендейчи. Малыңыз кол алдыңызда болот. Болгону сарайыңыздын шартын түзүп алып 100 койго чейин алып кирип алып бага берсеңиз, кандай гана сонун нерсе болот туугандар. Мисалы 300 килограмм күнүнө өндүрүп чыга турган болсоңуз, сиз күнүнө 100 кой, 150 койго чейин баксаңыз болот да. 100 кой, 150 койго чейин баксаңыз болот. Буну багып, семиртип сатсаңыз да болот, семиргени да бак болот. Деги эле бул нерсени айта берсе пайдасы аябагандай көп туугандар. Ошон үчүн бул гидропониканы жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр, көп бир пайдалуу жактары бар.